Мен тамак жасаганды билет окшоймун деп ойлойм да өзүмдүчү. Жей алган киши жейт да кыргыздардын тамагынчы ал жакта. Ошол негизи повардын жумушу тамак жасашта эмес, повардын жумушу башка поварды үйрөтүүдө дейт. Анан негизи ушул тойду дагы өзүнүн орду чеги менен өткөрсө болобу? Азыр үйдөн өткөргөн той аябай эле кыйын. Ашпозчулук жумушта бул чыгармачыл жумушта эле. Барыңыздарга салам достор. Азыркы учурда биз Бишкек шаарында Энесе этне комплексте турабыз. Бул жака келип аябай бир жан дүйнөбүз чыргап, маанайым көтөрүлдү десем болот. Анткени бул жака келип кыргыздын улуттук буюм тайымдарын жана ошондой эле илгерки ата бабаларыбыздын бир жүргөн жерлерин эске сала тургандай бир өзгөчө атмосфера бар экен. Ошону көрүп мен аябай кубандым. Ал эми бүгүнкү маектешибиз ушул Энесе этне комплексинин башкы директору, ушул жакты карап жүргөн, биздин мамлекетибизге, элибизге, жерибизге кызматын кылып салым кошуп жүргөн Бексултан мырза. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жүрөбүз акырындан. Өзүңөр кандай келип алдыңар? Жакшы, рахмат. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Иштеп атабыз. Иш жерде элебиз. Баягы мисалы экран артында турган адамдар элибиз сизди көрүп, бул жапжаш эле бала турбайбы? Анан жаш болсо да ошондой нерселер кылып жүрөт экен деп кызыгып калышы мүмкүн да. Негизи канча жаштасың да, сыр болбосо? 28ге чыгып атабыз. 28 жашта. 28 жаштабыз уже. Жакшы. Биз негизи бул Энесе этне комплекс мурда бар экенин билчүк. Анан келип көрү эле экенбиз. Анан кийин сиз өткөрүп алдыңыз окшойт, башка биреулөрдөн сатып алып, Анан мага кызык болгон нерсе ушул комплекстин эмнесине кызыгып туруп алдыңыз? Эмнеси жакты сизге өзгөчөлүгү? Бул жактан могул боз үйлөр мен жактырган ушу боз үй. Илгерки убакта болуп. Эме да боз үйдө деген ойлойм да, мурдакы убакта деген ушу Энесай бизде могу кире бериште да тургандай бир жерлерде бизде көчүп жашашчыбыз беле, анан боз үйүн тигип ошол жерге мал жалын алып келип алып ошол жерден багыпчы. Просто ошол убакта деле жанагы илгерки кинолордо деле бар го, жана Айтыш Тоголок молдо. Ошондой кинолордон көргөндө мындай эме болгондо эшикте эт бышып атат. Эшикте эт бышып атат, 2-3 атчан тияктан келди, анан ырдалып тиякта күрөшүп атышат, ушундай сыяктуу мероприятие. Анан сыртта ошондой кичинекей балдардын үнү угулуп, кызыгчуу мероприятие. Мындай боз үйдүн ичине киргенде ичи тынч, анан боз үйдүн ичинин өзүнүн атмосферасы бар го дейм да. Өзгөчө. Негизи мен деле баягы шаарда көп ресторандарга, кафелерге барып жүрөм. Мында кызыл жашылдан эл тажап калгандай да. Мына ушундай комплекстерди биз баягы дагы да кеңейтип көбөйтө турган болсок, элдин агымы жакшы болот деп ойлойм. Анан мындан да кызык нерсе, бул жакта мисалы ойлош мүмкүн, бул башкы директор болсо анан колунда көп адам иштейт болуш керек депчи. Келсем, шашлыкты өзүңүз жасап атыптырсыз. Ооба. Мен өзүм негизи повармын. Повар болуп жумушка бул жака иштеп киргем. Башында. Азыр деле повар болуп жүрөм. Эми азыр кичине да башка жактарды да караганга аракет кылып атабыз. Бирок болуп калат, кухняга кириш керек. Өзүңүз карабасаңыз болбойт. Бериш керек, жардам бериш керек. Жакшы. Баягы эң биринчи ушу тамакка басым жасалат да, даамыначы. Элдер ошону эстеп келет. Анан негизи сиздердин тамагыңыздардын ушунчалык баягы шашлыгыңызды жеп көрдүм мисалы. Анан бул ушундай даамдоонун сыры эмнеде болуш мүмкүн? Бул сырды каяктан урдадыңыз? Жок, муну деген эми поварлар көп да, анан мен деген тетиги жаш кезимде эле 7-8 класста деле школдо окуп жүргөндө деле мен повар болом дечимин да. Чынына келгенде ошондой да, негизи эле айткандай эле болот экен постоянно элечи. Негизи повар болом, анан тамак жасаган же бир нерсени тамак жасаган өзүмө негизи эмнегедир жагат экен да. Менин эмем ошондой окшойт да. Табиятыңыз. Тамак мындай мен тамак жасаганды билет окшоймун деп ойлойм да өзүмдүчү. Анткени жасаган нерсем өзүмө жагат, анан
ошо өзүм жасап алган, өзүмө жагып алган, дагы элдерге да ошону бергим келет да, мындайчы, могу кандай болуптур депчи. Мындай жеп көрсөөр мындай болот экен деген сыяктуу. Ошондой анан бул кыргыздардыкы дагы именно кыргызча тамак бул деген аябай муну жей алган киши жейт да кыргыздардын тамагынчы. Ал жакта серьезный тамактар го, биздики андай мындай майда чүйдө эмес. майда чүйдө жок да, серьезный. Кымызы менен. Ооба. Илгерки айтып атпайбы жана бир козуну кымыз менен экөөлөн делать койчу экен депчи жепчи. Азыр кээ бирөө мен келгенде бар. Биздин гостилер негизи эле ошондой жанагындай байкелер, что алып кел дейт да. Болгонуңду алып чыгасың, баардыгы жакшы көрүп жасалган тамактар жакшы желет да. Бирдеке калбай полный желип кеткен аябай сонун. Өзүңүз кайсыл жактын кулуңуз? Көл. Көлдүн кулу. Эми канча убакыт болду негизи повар болуп иштеп жүргөнүзгө? Повар болуп мындай толук иштегениме 6 жыл эле болду го дейм. 6 жылдын тегереги. А так поварду 10 лицейде окугам. 10 лицейде 2012-жылы окуп. Ошол 10 лицейдин поварларыбыз деп коет. Жакшы. 10 лицейликтер балким сизди көрүп атат. Бир салам айтып койбойсузбу үйрөткөндөрүңүзгө? Жок. Мен 10 лицейден ошо 10 лицейден бирөөнү жаныма алгым келип атат, бирок 10 лицейден пока бизде бала жок. Жалаң тиги 91-лицейдин бүтүргөндөр иштейт. Эми алар дагы аябай көптөн бери иштеген балдар да. Анан могу азыркы жаңы поколение, азыркы жаштар повар болуп чыгып келаткандар. Мен ошолорду негизи мага кызыктуу да, көргүм келет да. Алар да башка жактарга барып иштеп келет. Ошол негизи повардын жумушу тамак жасашта эмес, повардын жумушу башка поварды үйрөтүүдө дейт. Үйрөтүш керек. Билген нерсени. Билген нерсең. Кээ бирки поварлар рецепт үйрөткөндөн кызганышат. Же болбосо саткандар бар, билесизби? Ушундайлар барбы? Жок, андай деле жок, эми аны просто заслуживать этиш керек да. Ошону биринчиден келгенде мен иштеген жеримде эле эме болуп жүрдүм да, аябай постоянно жардам бересиң, биринчи жардам, биринчи өзүңдүн колуңан келген нерсенин баардыгын кылып ошол жерде иштейсиң. Анан алар каалагандай жасайсың. Анын оюндагыдай жасаганча сен ошол жерде Жардам берип жүрө бересиң. Анан оюндагыдай жасагандан кийин анан өзүң каалагандай кылып жасасаң болот да. Уже сен да көрөсүң да, ал деген өзүнүн оюнда идеальный нерсени жасаган, анан сен да ошого өтпөгөн. Ал сенден улуу, анан жашсың, бирдеке кылып көрөсүң, анан ал өзүңө башкача жакшыраак жага баштайт да. Бизге ошол мисалы үчүн жаш поварлар, мен мисалы үчүн ага бир нерсени үйрөтсөм, ал да мага бир нерсени үйрөтүп кетет да. Эми ал эксперимент кылып жасап көрөт да. Мен болсо мисалы үчүн болгон билген нерсемди постоянно ошондойго көнүп калганбыз, окшош жасаган. Эми баягы аркага кайткым келип атат. 7-8 класста эле баягы повар болуп эңсечү мен ошол убакта эле айтчумун деп атпайсызбы? Анан көрсө баягы амалдар ниетке жараша болот. Ниетке жараша амалдар болот деген сөзгө эми ишендиңизби? Ооба. Негизи ашпозчулук жумушта бул, чыгармачыл жумушта эле. Жүрөсүң ошонун ичинде. Күнү-түнү общепитте иштеген киши, күнү-түнү ошол жерде постоянно. Эми Ар бир нерсенин кыйынчылыгы бар негизи, үйгө уктаган эле барып келбесең. Эми андан дагы мага кызыгы, сиз негизи бул этнокомплекске башында повар болуп келгенсиз да. Ооба. Анан ушунун тарыхы боюнча бир кыскачараак айтып берсеңиз. Жок, повар болуп киргем, бул жакта биздин Ерлан деген шеф-поварыбыз бар. Ошол шеф-повар бирок ал киши тамакты жакшы жасайт, андан башка эч нерсе жасабайт да бирок ал жактан, тамак жактан ал менен опыту чоң.
сурап турасың да, кандай кылабыз, кандай кылалы деп. Анан ал кээ бир жерден билбейм же мындай кылсакчы дегенден экөөбүз чогуу атабыз. Ал кухняны полный тейлейт. Ал бала жок болсо мен жалгыз баары бир жетишпейт болчумун да. Эки жигит демек кызматты кылып атасыздар. Ооба. Аны ойлойсуң, келген кишилердин тамагын мындай 5 бармак кыргыздардык. Эт 5 бармак аягында, эт менен 5 бармак. Бизде да эме да тойго келгенде бирдеке болгондо жана элдер чогулуп тойго келет да, 30 киши, 40 киши, 50 киши мисалы үчүн. Аны деле чогултуш кыйын да. Негизи ооба. Азыр 30 кишини таппайсың аяктан. Тууганың эле таппасаң, эч ким берип келбейт 30 киши чакырсаң. Анан ошого деген столдун үстү эт, полный берилет да. Аны деген салып үйүнө ала кетет, мисалы үчүн. Ал деген эмне мынча тигүүл дейт, бирок ал деген той да үйүнө сала кетип, алып чыгып үйүнө барганда контейнерге жашнакай кылып сала кетипчи. Ал менен да ал киши тамактанат да, кечинде мисалы үчүн эртеси күнү обедтен кийинке чейин барат да, по-любому. Ал деле эме да, эртеси күнү эс алуу да, тамак жөнүндө ойлонбойт алчы. Кечээ тойдон алып келген да, негизи устакан. Той негизи жакшы болгон эле жакшы, той болуп турган эле жакшы негизичи. Жакшы болсо. Аябай эме эмес, бирок болуп турганы жакшы да. Үйдө бала чака деген эмелер тойдон, азыр мурда дагы билбейм, элдер бири-бирине көп барчу эмес беле. Азыр болсо тойго барган негизи жакшы эле нерсе деп ойлойм да. Чакырган жерге, мисалы үчүн тойго барыш керек. Тамагын ичип, көрчүнү көрүп, мындай чогуу шаң, мындай поддерживать этип, ал деле мисалы үчүн мындай ошо чакырган кишини поддерживать этип деле эметип атат да, ал тойду устраивать этип атат болуш керек деп ойлойм негизичи. Чакырылгандан кийин демек өзүнүн орду бар. Ошо ордун сезиш керек, билиш керек дейсизби? Баягы демек мурунку адамдар менен азыркы адамдардын айырмасы бар экен тойдо. Ооба, азыр мурда той слишком көп болуп кетти, анан мен деле үйдөгүлөрүм тойго эле бара берчи да. Тойдон ысырап көп болуп атат дегендер да бар, анысы да бар бирок. Негизи ушул, мисалы сиз өзүңүз повар экенсиз. Анан ушул тойлорду өткөрүп жүрүсүз, мисалы канчалык адамдар келип бул жака үйлөнгөндөр, кыз uzatуулар ушул жакта өтөт экен, биз көрүп калдык. Анан негизи ушул тойду дагы өзүнүн орду чеги менен өткөрсө болобу? Негизи болот, жакшы той өткөрсө болот, постоянно элечи. Анда деле тойго чакырылган кишилер ченелүү болуш керекпи дейм да. Полный болбойт. Үйдөн да өткөргөн азыр үйдөн өткөргөн той аябай эле кыйын. Кыйынчылык болот да. Биринчи эле кезекте жүдөйсүң. Өтө эле отход. Үйгө канча киши кирип чыгат. Андан көрөк дайым жерге келип, мындай атайын ошого мисалы үчүн ошого ойлоп табылган да кафе, ресторандарчы. Үйдөн ошентип бияка келип өткөрүшсүн депчи. Атайын ошон үчүн жаш балдар, официанттар иштеп жүрөт. Алар деле кызмат кылыпчы. акча таап атат, нан таап атат. Негизи баягы тойдун ысырапкерчилик болот деп атпайсызбы? Мисалы, сөзсүз түрдө болот бул нерсе ар бир тойдо. Болуп кетет. Анан сиз ушул элге кандай кеңеш берет элеңиз той боюнча? Жок, той боюнча ысырап болгондо делечи, просто эме болсо жакшы да, ошону деген ошо тойканага калтырбай алып кетип калганы, анда үйүнө алып кете турган болсо анда кыла берсин дегендей да. Анда атак жөн эле бир жерге барып той берип, анан жанагынын баарын калып бош жердечи. Жөн эле акча, ал деген бирдекесин алды да сатып алды, анан ошону толук колдонбой эле биякта калып кеткен болбойт. Ошон үчүн баягы келген тойдогу кишилер баарын салып кетсе, үйүндө бала бакырасы бар, салып кеткен уят деле эмес негизичи. Жакшылана берет, кичинекей балдары жеп коет.
ооба туура. Мисалы үчүн эртеси күнү жеңеш аба уйгунуп тамак жасаганчачы. Жылдып берип болмойбуз. Эми шашпай да турат да ал киши делечи. Мисалы үчүн кичинекей балдар тамак бериш керек эмес. Столдун үстүнө алып барып койбой. Эми мага кызыктуу суроо. Мисалы сиздерде той өткөрө турган адам, мисалы той өткөрдү, анан адамдар баягы тамактарын алып кетпей буякта калып калды дейли. Көп нерсе калып калат. Ошол нерселерди эмне кыласыздар? Негизи эме безотходный болуш керек да. Кафе, ресторанчы. Той негизи. Той дагы безотходный болуш керек. Анан могу негизи эле кафенин иштегени безотходный болуш керек да. Бирок азыр пакет аябай көп колдонулат. Анан отход баары бир чыгат. Ансыз келген сөйм могу эми отход эмес, эми жасалып калган тамактар анан биякта калып калып атпайбы? Эми ошолдун деген алып кетчүсү алып кетет. Эми мисалы үчүнчү жакшынакай тамак эчтеке болбой эле калып калат да. Желинбей эле. Анан негизи ошону бул жака калтырбай алып эле кетишсе жакшы болмок да. Билбейм, может кээ бирөө аябай көп тойго барып үйүнө агалар батпай атабы, ошон үчүн албай кетишеби негизи. Ошондой. Ошолорду эмне кыласыздар сиздер? Эми биз бул жакта биз тоон түйүндө болуп атпайбызбы? Бул жакта чоң иттер бар, байкелер көп. Кечинде алар уже келип алып кетишет да. Байкелер? Байке, эми бул тегерек четтечи. Мыякта мал караган, жылкы караган байкелер көп да. Кой багат. Ошолорго бересиздер? Иттер бар, ошолорго беребиз. Негизи бизде окуудан үйрөткөндөй картошканын кабыгы болсо дагы буйга берип ийиш керек да. Негизи бул кулинария, безотходная технология болуш керек да, вообще-чи. Отход чыкпаш керек мындан. Ошентип үйрөтүлөт негизи. Тартиби ушундай. Бирок туура мурда биз айылда жашап жүргөндө картошканын сыртын малга берип, пиязын туурап малга берип, баары малга кетчү да. Бирок эми өкүндүргөн нерсе, бирок ушунча отход чыкса, ит делечи баарын жей албайт да. Баарын жей албайт. Ошон үчүн көп итке бериш керек да. То есть ар ким. Демек кыргыздар той өткөрөм деп көчөдө иттерди багып аткан турбайбы? Жок, өзүнүн үйүндө эле иттерди багып атышат окшойт. Бирок эми аябай начар болуп кеткендерди итке да бербеген тамак болуп эме болуп калат да, эми состояние мындай аралашып кетет да бир нерсечи. Итке деле боорум ооруйт. Ооба, эми аны деген атайын ошону алып кеткендер бар. Жакшы. Эми баягы ушул этнокомплекс иштеткен адам катары сизден кеңешиңизди эле сурадым. Азыр тойдо ысырапчылыкты сөзсүз жоюш керек. Ар бир нерсени өзүнүн орду менен өткөрө турган болсок, бул нерсе болбойт го деп ойлойм. Ооба. Эми мындай кичине эмерээк болуш керек да. Сарамыраакпы, кандай деп коет, мындайчы. Жок, чын мындай жеткирип эметиш керек да. Ровночу. Бир аз жетпей калса деле жакшы болот. Бирок мындай сөз бар. Жетпей калгандан ашып калган жакшы да деген сөзгө кошуласызбы? Ашып калганды эмне кыласың аны? Ашып калды, аны эмне кыласың? Же өзүң жеп сала албайсың. Мен анын баарын жей берсем, менимче эмне болуп кетмекмин, Анан в норму тамакты да нормализовать этиш керек да. Сиздер мисалы ошол айтканга жараша эле жасайсыздар. Өзүңөр кандай нерсе? Айтканга жараша жасайбыз, анан бирок сочетанияда издейбиз да. Карап турсаң жалаң эт, экинчиси дагы, экинчи тамагы эт тамак, анан дагы 3 дагы эт тартат. Ошого жараша салаттарын жеңилдетип, ашказанды жакшы иштете турган негизи предлагать этебиз. Мындай болсо жакшы болот деп. Сөзүңүзгө каралжы. Анда мындай суроо болсун. Биз бир тойдо 3-4 түрдүү тамак жейбиз да. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, кээ бирге кымбат кафелерде балким 5-6-сы деле бардыр. Сиз ушуну туура колдойсузбу? Жок, эми аны дагы просто адам жей алышынча бериш керек, же болбосо
жебесе анда мындай кичине жеп көрсүн, анан тийбей деле үйүнө алып кетсе болот да. Тамактычы кайра элечи. Негизи баягы атасы менен апасы кетти да тойгочу. Балдар үйүндө да. Тиги экөөнүн экиден тамак ал эки кишиге эсептен расчеттолгон да ал столчу. Жалгыз кишиге эмес да. Ал жакта деген менюсу өтө эле кенен болуп калпайбы. Ошону үйүнө алып барса дейм да. Негизи үйгө эле алып барган жакшы тема. Үйгө эле? Ооба. Жакшы. Жана башында айткан сөзүңүзгө кошулам. Ошол биринчи, экинчи, үчүнчү тамактарды деле ошо жараша эле салыш керек мындай бир аздан эле. Жараша. Кээ бирки тойлордо курсак тое турганда кылып салып коюшат, чоң. Мына ошолор туура эмес го деп ойлойм да. Сиз кандай ойлойсуз? Эмеси болуш керек да. Жей алышынчасы көрүнүп туруш керек да. Анан жей алганын жейт да, тиги жагын киши да жеп атканда аккуратно жейт да. Негизичи аккуратно жеш керек дегендим да, салып кеткенгечи. Аралаштырбай. Аралаштырбай. Жакшынакай отуруп кетип калсам. Жакшы. Бул жака туристтер да келишет. Ооба, келип турушат. Көбүнчө кайсы улуттагылар келет? Сиздин байкашыңыз боюнча. Келип атышты, бирок мен мындай гостиге барбайм да, бара албайм да, эмнегедирчи. Өзүм да постоянно биякта эле кухняда мен деген жакшынакай кийинип туруп тет жерге отуруп алсамчы болбой калат окшойт деп эмне үчүн? Мисалы сизге жарашат ошол нерсе негизиндечи. Бирок өзүңүздүн жан дүйнөңүз каалабайт экен ал нерсени. Ооба. Эмнеге антип ойлойсуз? Эмне үчүн? Билбейм, кайра эле монча адамды чакырып алып анан элестете тупуйуп тет жерге отуруп алганың болбой калат го. Көп адам чакырып туруп анан бирдекесин чечип берген атасың да, ошол бирөөнүн конок тозуш керек болуп аткан Конок тозуш да оңой эмес го. Конок тозуш керек болуп, бирөөлөрдү сыйлаш керек болуп жүргөн. Анан ошол чечилип, анан бизге келип, мындай кишилерим тосот элем. Ошо кандай кылып тоссок болот деп, ал уже биз менен кошулуп тосот. Биз алар менен кошулуп тособуз да, коногучу. Анан ошончо коногун давай чакыр, момундай кылалы деп сүйлөшкөндөн кийин жөн отура албайсың вообще. Демек, өзүңүздүн мойнуңуздагы жүктү сезет экенсиз да. Ооба. Сезгенде ак көйнөктү эле кийгиңиз келбей калат экен да. Бирок кээде баягы ойлоносуз да, тамагым ушул тамактан мындай бир жабыркап калбасак экен деп мындай ичиңизде мындай ойлоно бересизби? Тамакты деген эме кылганга аракет кылабыз. Тамак деген бизде эртең менен эле закуп алып келебиз. Баардыгы свежий болот экен. Ошону кечке чейин кайра эртеси күнү алып келебиз, ушундай да. Келип эмете беришет. Дагы сурай берет да, келипчи. Мындай эле келишип, жок болуп калат. Бүгүн монун баары кетет деп туруп продуктты закуп алып келесиң да. Анан алып келип, анын баарын уже өзүңө керектүүдөн көбүрөөк алып келесиң. Керектүүсүн бересиң, анан дагы мындай келип калгандардыкын бересиң. Анан дагы келгенде кээде жок калат деген. Кээде жок калат, ошентсе деле ага башка вариант предлагать этип аныбызды деле көрүшкөнгө болот да. Бирок сүйүнөсүздөр, тамак калбай калып, жетпей калды, жакшы болуптур дегенде кадимкидей кайра баштан жасагыңыз келип кетсе керек. Бизде деген борсок, нан, ушундай нерселерди жасаган өзүбүздүн байкебиз бар. Четко өзүнүн жумушун кылат. Анан берки ырлам деген виртуоз деп коеюнбу. Ал братан баардыгын келтирет да, мындай. Тамак аш болобу, шорпо болобу, баардыгын келтирет өзү. Ал өзүнүн да эмеси бар. Стили. Тамак жасагандын. Уже тамакты жасап баштаганда эле уже заранее результатын көрөт да алчы. Мындай болот деп баштаганда эле билет тамагы кандай болот экенчи. Уже
Бул деген бул бир чоң деңгээл го дейм да. Анан деген кээде бизде кухнядан эме болобуз да. Мындай тажап, чарчап, кухнядан жумуш чарчайсың, чарчаганда бири-бирибизге мотивация берип коюп турабыз. Мындай айтасың, братан, сен деген профессионалсың да депчи. Биз профессионалбыз да алабыз. Кээде мындай кызык суроо да. Бир жерге конок барып калдыңыз сиз. Анан тамактарды салып берсе, мындай тамагын жеп туруп, баягы көпчүлүгү сапатына мындай эгерде ашпоз болсоңуз, мындай даамдап көрүп кандай болду экен деп мындай кызыксаңыз керек. Ошо тамакты көргөндө эле бизге ал кандай эмне болуп жасалганы көрүнүп калат. Даамын сиз жебей туруп эле билип коесуздар. Жай кандай жасалган, эмне болуп жасаган, кайка жасагандан бери көрүнүп калат да. Бирок эме главное ысык келсе эле, ысык тамагың ысык, теплый салатың теплый болуп, холодный закускаң холодный чыкса эле, градустары менен. Ошондо баардыгы жакшы болот да. Ордорду менен. Жакшы. Энеса этник комплексин буюрса келечек алдыда. Биз элибиз колдойт деп ишенем. Анткени биздин ушундай мамлекетибиздин када салттарын, биздин кыргыз журтунун илгерки үйлөрүндө эле чагылдырып салынган бул этник комплекске аябай кызыктым мен дагы буюрса. Биз да жакшылык көрсөк сөзсүз түрдө сиздерге келебиз. Эң башкысы сиздер айткандай ашпозчулар да бир чыгармачыл адамдар сыяктуу депчи. Каалообуз чыгармачылык ийгилик анда. Буюрса ушул жакшы тамактар менен, жакшы сыйыныстар менен элибизге чоң салым кошуп жүрө бериңиздер. Сиздер болбосоңуздар биз каяктан майрамдайбыз, каяктан жакшылык көрөбүз дейли. Ишиңиздерге ийгилик, албан ийгиликтер болсун. Анан акыркы суроом. Үйдө тамакты ким кылат? Сиз кыласызбы же жубайыңызбы? Үйдө тамак кыл дегенде көп болуп кетти. Атак эме келинчегим бияктан эле жасап алып, анан үйгө алып кетет да. Көпчүлүк эле учурда биякта экенсиздер да. В основном биз деген кеч чыгабыз жумуштанчы. Үйгө барсаң өйдө деле жатып алган болот, бирок алып барып даярдап коюп коет. Эртең менен биз ошо кечирээк келебиз. Эртең менен турсаң уже баары таза болгон болот да. Жакшы. Азамат, чоң рахмат сизге, Бексултан мырза. Буюрса көрүшөбүз. Келип тургула. Чаңыңызга рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү эфирибиз соңуна чыкты, бирок биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Бул эмне?